мурунку сабактарыбыздын биринде айтканбыз, ошол аял менен эркектин ортосундагы сүйүү, үй бүлөдөгү ынтымак, туруктуу болуш үчүн, ошол сүйүү сакталып калыш үчүн, үй бүлө сакталып калыш үчүн, ошол аял менен эркектин ортосунда эгерде келишпестик пайда болгон болсо, эки тарап тең өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, оңдогонго аракет кылсын. Ошондо үй бүлө сакталат дегенбиз. Бирок бүгүнкү күндө биз көрүп жаткан нерсе, эки тарап тең күнөөнү экинчи тарапка коет. Менде күнөө жок, менде кемчилик жок деп күнөөнүн бардыгын экинчи тарапка коет дагы. Экөө тең эки тарапка коюп, эч ким кемчилигин мойнуна алгысы келбейт. Анан орто жолдо балдар, кыздар запкы жеп, тирүү эле жетим болуп калганын көрүп жатабыз. Ошондуктан урматтуу туугандар, эгерде кайсы аялдын, кайсы эркектин үй бүлөсүндө келишпестик пайда болгон болсо, кайсы бир ой пикирде, кайсы бир жумушта, кайсы бир келишимде дейбизби, кайсы бир ой жүгүртүүдө дейбизби, кандай болсо дагы кайсы жерде келишпестик пайда болуп, экөөнүн тең ачуусу келип урушуп кеткен болсо, эки тарап тең күнөөнү, кемчиликти экинчи тарапка коюштан алдын өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, экинчи тарапты кечирим сурап дейбизби, экинчи тараптын күнөөсүн издебестен өзүнүн күнөөсүн издесин. Ислам дининдеги негизги нерселердин бири ошол да. Эмне үчүн качан ошол бөлүнүп жатса болот? Качан бөлүнүп жатса болот? Качан ошол эркек менен аялдын ортосунда болбой калганда ошондо биринчи талак берилип, талак берилгенден кийин дагы аял үйдөн кетпей, күйөөсүнүн астында кадимкидей жасанып, кызматын кылып, кадимгидей жашайт, бирок жакындабай турат. Анан ошол убакта экөө бири-бирине жакындабай турганда, эки тарап тең өзүнүн кемчилигин билип, акыл эси ордуна келип, контакттары чагып, анан көбүнчө бири-биринин кемчилигини кечирип, анан оңдоп кеткенге аракет кылышат. Бирок ага чейинки этаптар бар да биздечи. Ага чейинки этаптар бар. Ага чейин бизде эскертүү, түшүндүрүү, жакшы сүйлөө, бир аз катуураак тийүү, бир нече этаптар бар. Алдап көрүү, белек берүү, данышман адамды ортого салып көрүү, төшөктө бөлүп көрүү, бир нече этаптар бар да. Биздикилер ага чейин эле эч нерсеге карабастан эле дароо эле 3 талак, бир талак дагы бербестен 3 талак берип, талак эле берип калбастан дароо барып нике көйлүктү дагы кестирип кенге жетишип калып атышат. Нике көйлүктү дагы кестирип, анан орто жолдо карап көрсөң, көпчүлүк аялдар ошол 2-3 баласы менен, 5 баласы менен аялган, ажырашкан аялды карасаң, көпчүлүгү элге тийип деле жыргап кеткен жок, бизнесмен болуп байып деле жыргап кеткен жок да. Көпчүлүгү. Эми кээ биркилер бар, бизнесмен болуп кетишти. Алар деле бизнесмен болуп кетсе дагы жыргап аткан жери жок. Кечинде үйгө барганда өзү жатып, кыжалат болуп, балдарымдын атасы эмне болду дейт. Жанында шериги жок, эртеңки күнү караңгы ошентип эле кыйналат алар деле. Эми сырттан машина менен жүрүшү мүмкүн, акчасы болушу мүмкүн, бирок жанында шериги жок, кыйналат да. Ошондой болсо дагы ажырашып кеткенден кийин көпчүлүгү жыргап кеткен жери жок. Эркек дагы өзүнүн текебердигинен түшүп, аялым деген жок, аялы мен аялымын деп күйөөсүнө текебердигинен түшкөн жок. Орто жолдо анан балдар бул жака сүйрөлүп, ал жака сүйрөлүп, орто жолдо кыйналып жатат. Ошондуктан биздин айтарыбыз, урматтуу эже карындаштар, урматтуу ага инилер, биздин үй бүлө куруубуз бул бир күндүк, 2 күндүк нерсе эмес. Бир остановкадан кийин түшүп кала турган нерсе эмес. Өзгөчө биз мусулмандардын жашоосу андай эмес. Мусулмандардын жашоосу аялды алсак аманат деп алабыз. Бир күндүк, 2 күндүк деп албайбыз. Бала чакабыз деп алабыз, тууган урубуз деп алабыз, келечекке, элибизге, жерибизге, динибизге салым кошойлу деген максатта үйлөнөбүз. Анан ошондой чоң максат менен бул кемеге чыккандан кийин, бул сапарга чыккандан кийин, кээ бирки келишпей калгандыктан, кээ бирки кемчиликтердин, же болсо кээ бирки өзүбүздүн жеке каалоолордун негизинде эле ушундай чоң максаттан кайтып кеткендик, бул өтө чоң ката. Элестетип көрүңүздөр, азыр мисалы үчүн шаардан, Бишкектен Ошко барышым керек деп чыккан адам дейли. Кайсы бирибиз болсо дагы Бишкектен Ошко Таласка чыкты дейли. Таласка чыкты, жолго чыкканда эле машинанын дөңгөлөгү жарылып калды. Машинанын дөңгөлөгү жарылып калса эмне кылабыз? Сразу сапардын бардыгын ат менен кылып барбай коебузбу? Төө ашууга жеткенде машина бузулуп калды. Төө ашууга жеткенде машина суусу кайнап кетти дейли.
Жарым жолго жеткенде дагы бир нерсе болду. Эмне кылабыз? Жарым жолго жетсек, үйдөгүлөр звонок кылып калды, ошол электрик келип токту үзүп кетти десе эмне кылабыз? Ошондо чоң сапардан эч нерсеге карабайбыз, үйдүн тогун үзүп коюптур деп артка кайтып кетпейбиз да. Бизде чоң сапар бар, биз Таласка баратабыз, Ошко баратабыз, Көлгө баратабыз деп анча-мынча жолдогу кемчиликтерди оңдоп кайра кете беребиз. Жашоо деле ошондой. Чоң сапарга чыкканыбыздан кийин жолдо кээде дөңгөлөк жарылып калышы мүмкүн, кээде суу кайнап кетиши мүмкүн, кээде кондиционер иштебей калат, кээде түшүнбөчтүк болуп калышы мүмкүн, кээде адашып калышы мүмкүн, кээде жолду таппай калышыбыз мүмкүн. Анан ошого карабастан биз ошол жолду издеп таап кайрадан машина бузулса машинаны оңдоп кайрадан жолду сапарды улап кете беришибиз керек. Эң жөнөкөй эле нерсе. Өткөндө бир сабагыбызда уктук го, өзү күйөөсү Россияда экен, аялы айылда экен. Аялына 27-синде бир жака барбагын дептир. Эгерде бир жака бара турган болсоң, ошол каяка дегенин билбейм. Бара турган болсоң, талак түшөт деген экен. Эч нерсеге карабастан аялы чыгып кеттир. Эмне деген сөз? Эң жөнөкөй эле сөз да. Менин оюмча күйөөсү дагы жинде болбосо керек деп ойлойм. Атасы өлүптүр, апасы өлүптүр, чоң нерсе экен, ушундай чоң той экен, бир жакшы нерсе экен, ушундай тууган уругум барат экен деген мындай чоң жерге барбай койбосо керек. Мына жөнөтпөй койбосо керек. Анан ошентип жөнөтпөй койгон экен, барбасаң талак түшөт деген экен, чыгып талагы түшүп эми эмне болот деп маселени сурап жүрүшөт. Эң жөнөкөй нерсе. Азыр көпчүлүк үй бүлөлөр ушундай эң жөнөкөй нерсенин себебинен ажырашып кетип атат да. Өз негизи чоң сапарга чыкканбыз. Бирок жолдо барат эле машинанын дөңгөлөгү жарылып калды деп сапардан кайтып кеткенбиз. Жарым жолго жеткенде электрик келип үйдүн светин үзүп кетипти десе, дароо элестесеңиз, сиз Чышканга жетип калдыңыз. Чышканга жетип калсаңыз, үйдөгүлөр звонок кылды. Электрик келип үйдүн светин үзүп кетипти десе, жарым жолдон кайра кайтып кеттиңиз да. Ошондой эле бизде жашоодо 2-3 балалуу, 5-6 балалуу жолдун жарымына жетип калгандан кийин бир жеринде келишпей калдык. Мен чыгам десем чыгарбай койду, барам десем жөнөтпөй койду деп ошондой чоң сапардан кайта беребиз. Бул акмакчылык да, биз акылыбызды иштетпегенибиздин белгиси. Ошондуктан ушундай узун сапарга чыккандан кийин, чоң жолго чыккандан кийин арабыздагы кемчиликтерди кечирип, түшүнө билип, ар бирибиз күнөөнү экинчи тарапка таштабастан, ар бирибиз өзүбүздүн күнөөбүздү мойнубузга алып, оңдоп кеткенге аракет кылышыбыз керек.